Саламатсызбы? Биздин каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуңуздар. Балта чапты беле. Темир Сариевке АКШга жол буулду. 2016-жылы премьер-министр болуп турган учурунда Темир Сариевдин колу менен бир канча одоно иштер жасалганы эсибизде. Мисалы, Русгидро менен түзүлгөн келишим бир заматта жокко чыгарылып, ара жолдон нарында ГЭСтер да курулбай, элибиз $30 миллион карыз болуп калган. Ошондой эле ойлонулбаган иш АКШ менен дагы кайталанып, 25 жылдан бери ийгиликтүү ишке ашырылып келе жаткан өтө маанилүү эки тараптуу USAID боюнча келишим бир заматта чийилип, АКШ менен мамиле толугу менен токтоп кол үзүлгөн. Жылына $100 миллиондогон гранттар келбей калып, бир канча оорукана жана мектептер, ири долбоорлор токтоп калганы эсибизде. Эми азыр таң калып жатабыз, эмне үчүн тажиктерге Америка жардам берип, бизге эч көңүл бурбайт деп. Жакынкы күндөрү ал окуянын уландысы болуптур. Темир Аргенбаевич көнгөн адатындай Америкага сейилдеп барып келейин деген ой менен визага тапшырса, ага АКШ элчиси Дон Лу жеке өзү мурун достукка балта чапканын эскертип, кол жайып, виза берилбешин жарыялаганын уктук. Эмне дейбиз? Темекебиз албетте АКШга барбай койсо деле иши жула берет. Бирок мамлекетибиздин ири державалар менен жакшы мамилебиздин үзүлгөнү жаныбызды кейиткени чын. Булак Азия News гезити. Өлкөгө 30 жыл салым кошкон кызматкерлерге 1 миллион сом берүү мыйзамы сунушталды. Президенттик администрация мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө мыйзамын өзгөртүүнү сунуштады. Анда кызматкерлер үчүн жаңы кепилдиктер каралды. 23 беренеде кызмат адамдарына кошумча дем берүү максатында мамлекеттик орган, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы материалдык эмес жүйөлөштүрүү тутумун колдоноору жазылган. Учурда колдонулуп жаткан мыйзамда алкыш жарыялоо жана башка сыйлыктарды берүү гана каралган. Ал эми жаңысында ага кошуп, мамлекеттик жана муниципалдык кызматта 30 жыл же андан көп иштеген адамдарга 1 миллион сом өлчөмүндө бир жолку жөлөк пул төлөө сунушталууда. Бул соңку убакта иштеп жаткан мекеме тарабынан берилет. Мындан сырткары мындай категориядагы кызматкер бюджеттин республикалык жана жергиликтүү эсебинен өмүр бою медициналык тейлөө менен камсыздалат. Ал акыркы иштеген жери боюнча таризделет. Ал эми кызматтык милдеттерин аткаруу учурунда ден соолугуна зыян келтирилип, же кесиптик оорунун кесепетинен майып болуп калса, ага 500 000 сом өлчөмүндө бир жолку компенсация төлөнөт. Кызматчы өлтүрүлгөн же кесибине байланыштуу ооруга кабылып, же ден соолугуна келтирилген зыянга байланыштуу каза болгон учурда анын үй бүлөсүнө 1 миллион сом өлчөмүндө бир жолку компенсация берилет. Азыркы колдонуудагы мыйзамда компенсациянын суммасы өкмөт тарабынан аныкталаары жазылган. Булак 7 ТВ чекиткейжи. Кыргызстандын аскерлери танк биталону эл аралык мелдешине даярданууда. Кыргызстандын аскерлери танк биталону 2021 эл аралык мелдешине даярданууда. Бул тууралуу Коргоо министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Аталган иш-чара Россиядагы армия оюндарынын эл аралык таймашынын алкагында 24 августтан 4 сентябрга чейин өтөт. Быйыл экипаждарды тандоо жана окутуу 20636 аскер бөлүгүнүн Эдельвейс окуу борборунун базасында жүргүзүлдү. Катаал конкурстук тандоодон өткөн мыкты жоокерлер гана өлкө намысын коргоо үчүн жиберилет. Мелдеште эң татаал жолдорду басып өтүшөт деп айтылат маалыматта. 27 июлда министрдин орун басары полковник Алмазбек Карасартовдун жетекчилиги астында мелдешке жөнөтүлө турчу курама команданын саптык кароосу болгон. Танк биталону Россияда жыл сайын өткөрүлүп келген аскердик ири иш-чаралардын бири. Өлкө бул мелдешке 2013 жылдан бери катышууда. Өткөн жылы Кыргызстан командасынын экинчи экипажы группалык этапта 3-чү орунду алган. Булак Назар News чекиткейжи. Кыргыз-тажик чек арасында кайрадан ок атылды. 29 июлда Жогорку кеңештин жыйынында депутат Бейшеналы Нурдинов
Баткен облусундагы кыргыз-тажик чек арасындагы абал боюнча маалымат берүүнү суранды. 28 июлда чек арада ок атышуу болгонун айтты. Депутатка УКМКнын чек ара кызматынын өкүлү жооп берди. Анын айтымында 28 июлда Көк Таш участогунун Кум Мазар деген жеринде жөнөкөй жарандардын ортосунда ок атышуу болгон. Ал жакта Тажикстандын жарандары асманга ок чыгарышкан. Чек арачылардын ортосунда ок атышуу болгон эмес, деди ал. Депутат Нурдинов ок атышуудан чек арачыдагы каза болгонун белгиледи. Ал окуя 2 жума мурун болгон. Ал жашыруун маалымат болгондуктан эч нерсе айта албайбыз. Биз маалыматты жеке өзүңүзгө гана бере алабыз, деди чек ара кызматынын өкүлү. Булак Назар Ньюс чекиткейжи. Орусия Тажикстанга акысыз курал жарак берет. Максаты эмне? Ооганстандагы кырдаал Тажикстанга коркунуч туудурса, Орусиянын 201 базасы тажик бийлигине аскерий жардам көрсөтөт. Бул тууралуу Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу билдирди. Ал ошондой эле Москва тажик армиясын курал жарак жана аскер техникасы менен бекер жабдыганга даяр экенин айтты. Орусиянын коргоо министри Тажикстан ЖКГга мүчө аскердик союздаш болгондуктан анын аймактык бүтүндүгү менен коопсуздугун коргоо маселесинде Москва четте карап турбайт деп ишендирди. Шойгу андан сырткары орус аскерлери Сирияда, Литвия жана Иракта согушкан жоочулардын айрым куралдуу топтору Ооганстандын аймагына өтүп жатканын каттаганын билдирди. Учурда Тажикстандын армиясынын кесиптик даярдыгын жогорулатып, анын тажрыйбасын арттыруу боюнча иш-чаралар жүрүп жатканын белгиледи. Булак Назар Ньюс чекиткейжи. Шамурза Бөрүкулов: жакшы менен жамандын баркына жетпей, ак менен караны айырмалай албай, пайда менен зыянды билбеген жетилеме эл болдук. Масалиев, Исанов, Бакиевдей Кудай берген күчтүү лидерлерибизди бутунан тартып иштетпей, каяктагы Акаев, Атамбаев, Бабанов, Отунбаева окшогон аферисттердин жетегинде калдык. Эгемендүү болгонубузга 30 жыл толуп, бирок эгемендүү өз жолубузду таба албай, сайда саныбыз, кумда изибиз калды. Кыргызстан эмне үчүн байкуш өлкөгө айланып, ал эми кыргыз эли кул болуп дүйнө кезип тентип кеттик деген жөнөкөй эле арифметикага жооп таба албай калган деңгээлде маңкурттарга айландык. Эгер биз өзүбүздү сыйлаган эл болсок, Камчыбек Ташиевдей жигиттерибиздин жакасындагы чаңын үйлөп, баскан изине килем төшөп, башыбызга көтөрүп жүрүшүбүз керек эле. Себеби Камчыбектей элин сүйгөн патриот, кыргыз үчүн жанын кыйып койгонго даяр баатырда Кыргызстандын 4 түлүгүн түрө кыдырып таппайсың. Кыргызстан эмне болуп калыптыр? Камчыбектей азаматка коңшулар шилекейлер агып, эмне үчүн бизде мындай адам жок дешип арман кылып жатышат. Андай экенине казак, өзбек туугандардын Ташиев жөнүндө соц тармактардан айткан сөздөрү далил боло алат. Андай экенин өзбек туугандар менен аралашып коңшу жашаган биз көп укканбыз. Ташиев төмөндөгү видеодо сүйлөп жаткан сөзү бул чындык, акыйкат. Андай болбосо Ташиев эч качан Кудайды кошуп айтпайт. Ал Кудайдан гана корккон жигит. Бул деген 2010 жылы Ата бейитте баатыр сөрөйлөрүн мүрзөлөрүндө турушуп, жалгандан ыйламыш болуп ант ичишкен убактылуу өкмөттөгүдөй жасалма артисттик эмес. Ташиев 2010 жылы эч бир кызматта иштебей туруп эле Чаткалдагы Ыдырыс Баба медресесин өз жанынан реставрация кылып берген. Ал медресе жөн жай, тегиз жерде орногон сыйынуучу жай эмес эле. Машина чыга албай турган тонун чокусунда жайгашкан. Ошол жерге вертолеттор менен строй материалдарды жеткиртип, оңдоп түзөп, азыркы күндө элдин баары ал жерге барып сыйынышат. Мен бул сөздөрдү өткөндө Ташиевдин солгуна байланыштуу Германияга барып келгенде, Ташиев кайдан акча таап самолет менен учуп жүрөт деп айтышкан адамдарга жазып жатам. Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиев бийликке келишкенден бери өлкөдө аябай эле чоң жакшы жакка бурулуштар болду. Муну көрбөгөндөр же көргүсү келбегендер чындап эле көздөрү көрбөй калганбы? Башка эмне демек элем? Биз Ташиевдин ким экенин 2010 жылы түштүк кок алаңынан билип баалаганбыз. Эгер Ташиев болбогондо түштүк согушунда өлгөндөрдүн саны тоо болуп үйүлмөк. Ош менен Жалал-Абад руинага айланып, жер менен жексен болмок. Согуш бир нече айларга чейин токтобой уланып кетиши турган сөз эле.
Себеби ушул эле арамкорлор үчүн согуш күзгө чейин уланып турганы пайда болмок. Бакиевтерден калган мүлктөрдү тоноо, бөлүп алуу, документтештирип өздөрүнө каттоо, бийлик кызматтарын ичара бөлүштүрүү жана өздөрүнүн мыйзамсыз басып алган бийлигин түптөп алуу максатында элди алдоо үчүн арам референдумга даярданып жатышкан. Анан каяктан жүрүшүп өздөрү баштаган согушту токтотушсун. Ташиев болбосо түштүк эли көп азаптын астында калмак. Ошон үчүн Ташиевдин баатырлык мээнетин баалашып, Жалал Абад областынын Курманбек стадионунда 10 миңдеген адамдар топтолуп, ага эл баатыры деген наам бергенбиз. Бирок ал наам ооз-эки болуп калган. Ошондуктан Ташиев Камчыбек Кыдыршаевичке кыргыз элинин баатыры деген наамды документтештирип бардык жөрөлгөлөрү менен берилишин талап кылабыз. Ташиев бул наамды мындан 11 жыл мурда эле актап койгон. Ал эми Ташиевке бүгүн ар кандай жалган жала, куру дооматтарды коюп жатышкан. Атамбаевский, Жугунду-Корлордун, Мадумаровский жана башка эл душмандарын, плюс батыштын күчүктөрүн тыя турган мезгил келди. Садыр Жапаров менен Ташиевке айтылган ар бир негатив сөздөр бул жалпы кыргыз элине айтылган каралуу, үстүбүздөн ылдый куюлган жугунду деп кабыл алабыз. Ташиев жакпаган бузук эшектер эки кулаңар менен угуп, соолуп бараткан мээңерге түйүп алгыла. Жапаров менен Ташиевди кетирип, илгерки үйрөнгөн адатыңар менен бийликти басып алабыз деп даже ойлоп да койбогула. Карапайым кыргыз элинин көзү 2020-жылдын 5-октябрь күнү чоң болуп ачылды. Айткандай 5-октябрь күнү эгемендүү болгон 30 жыл аралыгындагы бурулуш жыл, акыйкат заман орногон элдик бийликтин жылы деп ар жылы майрамдап, календарга кызыл кылып белгилеп дем алышыбыз керек. Ушул тарыхый улуу күндү бизге алып келген азыркы күндүн лелини Ташиев Камчыбек Кыдыршаевич болот. Муну ар бир кыргыз билип жүрсүн. Ташиевди жаман деген кыргыз ал акыйкаттан эл душманы болуп эсептелет деп жазат Шамурза Бөрүкулов.